Assalamu алейкум туугандар. Каталог системасы менен иштөө видео түшүндүрмөсү старт алды туугандар. Баарыбыздар көңүл буруп, менин артыман мен кандай кылган болсом, ошондой кылып кайталап артыман кете берсеңер, эч бир жерден жаңылышпайсыздар туугандар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи эле ассистент аналитикалык программасына киребиз. Бул жака киргенден кийин бизде каталог деген бөлүм болот. Каталог бөлүмүнө киргенден кийин бизде товарлардын эмеси бар, түрү бар туугандар. Товарлардын түрү бар. Эми ушул товарлардын бирин кантип өзүбүзгө жүктөйбүз? Ошол жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Эң биринчи эле мен өзүмө керектүү категорияны тандайм, кухняны тандадым. Ошонун ичинен кайсыны тандасам? Давайте. Набор для специй 100 милли 6 штук деп атат. Односторонний дозатор деп атат. Демек, ушуну тандадым. Тандадым дагы. Мунун сүрөтүн жана характеристикасын жүктөп алыш үчүн мен ушул жердеги скачать бөлүмүн басам. Скачать бөлүмүн басканда мага zip файл жүктөлөт. Zip файлды Windows колдонуп жаткан болсоңор, WinRAR деген программадан распаковка кылып аласыңар. Ал эми MacBook'тан болсо, ушуну басып, эки жолу ушуну баса турган болсок, автоматтык түрдө эмне болот? Өзү распаковка болот туугандар. Распаковка болуп ушул жерге туруп калат. Мынакей, бул жакта биздики канчанчы файл экен? 12-чи деп атат. Эми ушул жака 12 болуп түшүп калды мына. 12 болуп ушул жерге түшүп калды. Ичине кире турган болсок, сүрөттөрүбүз көрүнөт. Жана ошондой эле эмнеси бар экен? Набор для специй 100 миллиграмм настроенный односторонний дозатор деген. Бул Excel файлы. Мунун ичинде характеристикалар бар туугандар. Эгерде ача турган болсок, бул эмнеси ачылат? Характеристикалары полный ачылат. Мынакей, эмне характеристикасы бар болсо, ошонун баары ушунун ичине ачылат туугандар. Эми кеттик. Биз кайра эле браузерибизге кирели. Өзүбүздүн аккаунтубузду ачалы дагы, товары деп туруп, карточка товара дегенге өтөлү. Бул жактан добавить товар дейбиз, создать товар дейбиз. Жана биз жанагы Excel'деги эмнени алып келишибиз керек? Наименование. Эгерде бул жакта наименование жок боло турган болсо, анда ассистенттин ичиндеги ушул жогорудагы ушул наименование алып келишибиз керек. Копировать этип алдык. Бул жака койдук. Наименование деген жерге коюп койдук. Мынакей. Эми боштук баса турган болсок, бизге айтып атат. Контейнер не полимерный дейт. Подставки для специй дейт, набор для специй дейт. Емкость из полимеров дейт. Посуда, инвентарь. Кайсыл категория бизге туура келген болсо, ошонун бирөөнү тандап коебуз. Менин случаямда емкость из полимеров дегенге тандап калдым. Эгерде жаңылыштап билген болсок, бул категорияны биз изменить дейбиз да, ошол жерге туурасын жазсак, бул жагынан эмне? Туурасы чыгып берет туугандар. Анда ошону тандап коебуз. Менин случаямда ушул болду. Эми кийинки бөлүм бизде артикул продавца деген бөлүм. Артикул продавца бөлүм. Бул жактан алабыз. Мынакей, ушул жердеги артикулду алышыбыз керек болот. Мынакей. Ушул ассистенттеги ушул жердеги артикулду обязательно ушул артикулду алышыбыз керек. Анткени ушул артикул боюнча товарды сиздер заказ бергенде эмне болот? Таба алат жана сиздердин складка киргизе алат. Эгерде бренд деген жерде ушул Excel'де бренд жазылган эмес болсо, брендти жазбайбыз. Эгер жазылган болсо, анда жазабыз, жазылган эмес болсо боштук калтырып кете беребиз. Андан цвет дейт. Цветин карайлы. Цвет мынакей. Бул цветтин баары бар деп атат, Копировать этип алалы. Копировать эттик. Кайра эле аккаунтубузга келдик. Бул жактан цветтерди коюп койдук. Биздин цветтер өзү алып келип койгондон кийин ар бири өзү тандалып калды цветтер. Ылдый түшөбүз дагы эмне дейбиз? Показать все дейбиз. Количество предметов в упаковке деген жерге биз жазышыбыз керек 6 штук деп, 6 штук деп жазышыбыз керек. Анткени бизде эмне? Набор 6 штук деп атабыз да. Ушул жака биз 6 деп туруп, 30 деп коюп, штук дегенди тандап коебуз. Болду. Высота предмета дагы Excel'га өтөбүз. Эгерде высота предмета жазылган болсо, высота предмета канча экен? 10 сантиметр дейт. Демек биз ушул жерге 10 деп эле жазабыз. 10 деп жаздык. Андан кийин ширина предмета дейт. Ширина предметаны тандайбыз. Ширина предмета бизде 5,5 сантиметр. Кайра өтөлү. Бул жака 5,5 сантиметр дедик. Андан кийинкиси биздики объем товара дейт. Миллилитрах бизде канча деп атат? Объем наименованияда жазылган, Мисалы үчүн объем канча деп атат бизде? Ар бири 100 миллилитрден деп атат.
Бұл жаққа не қыламыз? Ар бірін 100 мл деп есептейбіз. 100 мл. Назначение посуды деген жерге қоябыз. Неге қойса болады? Для дома деділей. Походная жана декоративная доставки. Пикника дейлі. Пикникедағы, үйгөдағы жана походкадағы чыгып атканда эмне кылсак болот? Ичине бир нерсе салып алып чыгып кетсек болот тугандар. Назначение емкости деген марке, назначение емкостине басабыз. Эмне куйса болот ичине дегенди сурап атат. Ошону жазышыбыз керек. Соусы, варенье, специи, приправа дейли. Стиральный порошок. Коюп койсо болот, сыпучих продуктов. Все. Мына койсок болот. Даже mo стиральный порошокты алып салып, ушул жерге кухняны кылып аткандан кийин толук кандуу кухняга для чая и кофе деп да койсок болот тугандар. Андан кийин назначение. Назначение эмнеге? Burada для дома тандаганбыз, бияка тандоонун кереги жок. Масло, меда дейт, напитокто, трипомка дейт, пикника. Так. Давайте для пикника деп тандайлы. Для пикника дейли. Для специй и приправ деген тандап коелу. Анан для пикника дейли. Жана ошондой эле бабушка деп тандап коелу. Подарок бабушке дегенде биздики ошол жака чыгып калыш керек. Страна производства. Excel файлда кайсы жакта жазылыптыр? Мынакей, эмне деп турат? Китай деп турат. Биз мени указывать этебиз, демек ошол жака Китай деп указывать этишибиз керек болот. Андан кийин комплектация. Комплектациябыз эмне? Комплектация биякта жок болсо, биздики эмнеге жазылган? Өйдө жака жазылган. 6 штук набор для специев. Набор для специев. Комплектация дейбиз. Набор для специев 6 штук дедик. 6 штук дедик. Хрупкость дедик. Хрупкая болсо хрупкая, не хрупкая болсо не хрупкая дейбиз. Биздики хрупкая деп коелу. Код упаковки кереги жок. Бул Өзбекстан үчүн ставка НДС. Биздики обязательно болот. Без НДС болот. Все. Эми цена. Бул юнит экономикадан кийинки чыккан начальная цена туугандар. Биз канчадан алып атабыз? Биз 180ден алып атабыз. Эми муну биз жок дегенде 1200 деп коюп, баркод сканерин этип коелу. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Габариты упаковки толтурушубуз керек. Габариты упаковки бизде ошол эле Excel файлда ачабыз жанагы. Бизде эмне деп турат? Длина упаковки 18 см деп турат. Длина упаковкиге киребиз дагы 18 см дейбиз. Андан кийин ширина упаковкины указывать этишибиз керек экен. Ширина упаковки 8 см дейт. Ширина упаковки 8 см. Высота упаковки биздики канча экен? Высота упаковки 12 см дейт. Бул жака 12 деп жазабыз. Эгерде вес жазылган эмес болсо, жазуунун кажети жок. Бул жакта вес жок экен туугандар. Ошондуктан вести жазуунун кажети жок. Вести жазбай эле коебуз. Все, вес жазылган жок. Бул жака болду. Эми эмне кылабыз? Сүрөттөрдү жүктөшүбүз керек болот. Ал үчүн выбрать деп басабыз. Выбрать деп баскандан кийин загрузкага киребиз жана жанагы распаковка болгон файлыбызды ачабыз. Бизге керектүү товарларды тандайбыз дагы. Открыть дегенди басабыз. Открыть дегенди баскандан кийин биз тандаган сүрөттөрдүн баары эмне болот? Бул жака жүктөлүп, сатыкка чыгабыз туугандар. Набор для специй деген чыкты. Мынакей, эмне кылып койсок болот? Контейнери неполимерный. Набор для специй. Ушул тууралаак болот экен, Все, биздики туура болду. Эми карагыла. Бизге керектүү эмне болду? Бизге керектүү сүрөттөрдүн баары жүктөлдү. Эгерде бирден бир сүрөттү главный кылабыз десек, ушул 3 точканы басып туруп главная деп койсок, эмне болот? Сүрөттөрүбүз кайсыл сүрөт тандаган ошол сүрөт главный болуп чыгып калат туугандар. Все. Эң башкысы муну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Создать и завершить дегенди басып коебуз. Эгерде бирден бир жерде ката кеткен болсо, эмне болот? Сакталбай тура берет тууган. Эмне экен? Бул жерде ошибкабыз мынакей. Биякта 5 значение жазганга уруксат турат, бирок биз эмне экен? 7 значение жазып койгон үчүн бул нерсе кабыл алынбайт деп турат, Так, биз деген ушул жерден синий дегенди алып салалы. Анткени синий жок. Жана зеленый бар экен, красный бар, малиновая бар экен, желтый бар экен. Желтый да ала туралы 5 болсун. Все.
кейін бияққа 6 штук дегенде таңдап қоялы. Все, эми создать и завершить десек, мынакей. Не болду? Биздин товарыбыз создавать этилди. Муну бир жолу обновление кылабыз. Обновление кылгандан кийин эмне болот? Товарыбыздын сүрөтү чыгыш керек туугандар. Товарыбыз толук кандуу создавать этилген экен. Мынакей. Обновить эткенде эмне болду туугандар? Биздин товарыбыз толук кандуу чыкты. На странице товара дей турган болсок, бул жактан товарыбыз көрүнүш керек, дагы толук бүтө элек экен туугандар. Толук файл биринчи обработка элек, ошон үчүн көрө албайбыз, Так, кийинки видеобузда туугандар кантип FBS системасына ушул товарыбызды кошобуз, ошол жөнүндө сөз болмокчу. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.